Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Көкбөрү боюнча Кыргызстандын чемпионаты 25-30 октябрда Талас облусунда өтмөй болду. Быйылкы чемпионатта 7 облус жана 2 шаардан 9 команда катышат. Аны менен чогуу 18 жаштан 23 жашка чейинки жаштар арасында дагы өзүнчө чемпионат өткөрүлөт. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Белгилей кетсек, быйылкы өлкө чемпионаты Жалал-Абадта өткөрүлөт деп айтылган. Бирок Жалал-Абад облусунун Көкбөрү федерациясы мелдешти уюштурууга азыр даяр эмес экендигин билдирип, кийинки жылы боло турган Ноорус же 9 май турнирин өткөрүүгө даяр экендигин айтты. Эске салсак, былтыр дагы октябрь айында Чүй облусунун Сокулук районунун Белек ат майданында өлкө чемпионаты өткөрүлгөн. Былтыркы жылы 3-чү орун үчүн болгон беттеште Талас менен Ысык Көл облусунун курамалары кезгелген. Беттештин алгачкы бөлүгү 3-0 эсебинде Талас облусунун пайдасында жыйынтыкталган. Оюндагы улактарды Майрамбек Рыспеков, Кушчубай Илис уулу жана Таластын 2 оюнчусу кош колдоп пыргытып команданы алдыга алып чыгышкан. Экинчи бөлүктө Таластын көкбөрүүчүлөрү эсепти 8-0 айлантууга жетишкен. Анда Өмүрбек Эсен уулу 3 жолу өзгөчөлөнгөн. Үчүнчү бөлүктө Ысык Көл 3 улак салып, эсепти 8-3 кылган. Ал эми финалдык беттеште Чүй менен Ош облусунун курамалары кезгелип, анда Чүй облусу Ошту 8-2 эсебинде ишенимдүү жеңип алган. Бул ирет өлкө чемпионатында кимдер фаворит жана ким жеңишке жетиши мүмкүн экендигин жазып коюңуздар. Ал эми алдыда ошол чемпионатта өзүн мыкты көрсөткөн заманыбыздын мыкты көкбөрүүчүсү Рустам Тыналиевдин жакында эле Түркияда өткөн көчмөндөр оюндары тууралуу пикирин сурап көрдүк. Моюн деңгээлин уюштуруу кичине начарраак болду бизге да, может өздөрүнүн аябай жакшы болгондо. Баргандан кийин дагы болот болбойт деген маселелер болот го. Бияктан кетип атканда ошо аттар жок баратканда эле ошо арсар болуп биздик показательный оюн деп айтып атышкан. Баргандан кийин 2 күн почти башталгандан эми 2 күн дегенде чечилди ошо биздин оюн боло турган. Ага, бир болбойт болду. Oyunda ile geri görüp keteyim, oyunu oyun çekende sözleri bulgana, federatsiya oyun bola turgan boldu. Dayından 2 gün atlar 2 gün 2 gün oyun boldu. Bugün sonra Türkiye'nin oynadık 2 gün. Estağfurullah Fransız yolu kaldık. Şimdi 2,5 saat yakar, 2,5 saat yakar, yol belediyeler. Oyun bolgan жерден 2,5 saat kaldık.